Алыскы Баткен обласының Қатыраң айылынан чыгып, Ак үйдүн 7-чи кабатына чейин жеткен Икрамжан Илмиянов учурда кыргызстандыктар эң көп сөз кылган инсан. Бул инсан өзү тууралуу мага пара сунуштап келгенине өкүнүп, көчөдө калгандар өтө көп. Мен ошондой жеп көмгөн адамдардын кекиртегине сайылган кылканга окшошмун дейт. Ажону жандаган бул сырдуу инсан тууралуу айтылган кептердин канчасы чындыкка дал келет? Өз оозунан угуп көрөлү. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы персонасы президенттик аппараттын жетекчисинин мурунку биринчи орун басары, коомдук ишмер Икрамжан Илмиянов. Сиз президенттин айланасындагылардан ушул президентке эң жакын адам катары сыпатталып келесиз да. Президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басарлыгына чейин жеттиңиз. Деги эле ушул сиздин жөнөкөй кызматкерден ушул биринчи орун басарлыкка чейин басып өткөн жолуңузга кыскача токтолсок. Да, мен таржымалымда айтылгандай, мен президенттин мурдакы айдоочусу деген ат менен иштеп, ал кезекте мамлекеттик кызматта болбой, бул жеке ишкерликтин багытында болгондуктан, ошол эле кезде жалаң эле айдоочулук жумуш эмес, башка милдеттенмелерде менде көп эле болчу. Мен ошолорду аркалап келип, ошондон кийинки убактарда анан ошол форум ишканасында экономист болуп иштеп, андан кийин мына өзүңөргө белгилүү 2010-жылкы апрель окуяларынан кийин ошол убактылуу өкмөттүн биринчи орун басарынын жардамчысы болуп иштеп калдым. Аябай кыйын акылда, кырдаалда. Андан кийин ушу премьер-министрдин жардамчысы болдум. Анан мына 2011-жылдан президенттин аппарат жетекчисинин орун басарлыгына дайындады. Ал кызматта 1-2 жылдан кызмат кылдым. Мен ойлоп турам, татыктуу кызмат кылдым. Жетишерлик колдон келишинче. Андан кийин акыркы 2 жыл ушул аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлык кызматында кызмат аркалап келдим. Мен үчүн бир жагынан бунун баардыгы чоң мектеп болду. Президентибизди ишенип дайындаган ошол аппаратты уят кылбай татыктуу иштеп бердим деп өзүмө ушундай сезилет да. Икрамжан мырза, президентке кантип жакын адам боло алдыңыз? Деги эле сиздин кайсы кадамдарыңыз, кайсы мүнөздөрүңүз, кайсы аракеттериңиз ажоого сизди жакындатты? Мен айтып кетсем, 98-жылдан бери бул кишиге Алмаз Бекшериновичке айдоочу болуп келип, ошондон бери чогуу иштешип келатам. Бүгүнкү күндө менден деле бир кайбир мүмкүн адамдык сапатымбы, кээ бир жумушка жөндөмдүүлүгүмбү болгон үчүн президент ушундай жогорку кызматтарга чейин мени дайындап иштетип келди деп ойлойм да. Мен ал кишинин ишениминин бир кандайдыр бөлүгүн аткара алсам керек да. Биз ушул сыналгыдан ал киши эфирге чыгып калганда ажону көрүп калабыз. Ошол убакта негедир ушул токтоо, бирок ар кандай бир кырдаалдарда тез жини келген. Ошондой эле бир коомчулукта сөз болуп жүрөт. Ушул көпчүлүк барган жерлеринде ойлонбой сүйлөп койгон жайы бар катары инсан катары сыпаттап жүрүшөт да. Сиз жанында жүргөн адам катары кандай сыпаттайт элеңиз президентти? Протоколдон сырткары сүйлөп коет деген маанидечи. Белгиленген, даярдалган кагазды сүйлөп, мисалы айтып коюп, ошого көнгөндөргө ушундай башкача болушу мүмкүн. Бирок мындайча айтканда, бирок кыргыздын өзүнүн тили менен өзүнүн болгон сыпатыны бетке ачык айтат да. Ушундан сырам чыгып аттыго деген ойдомун. Кыйытып, же болбосо бир мындай эме кылып, жашырып башка түрдө эмес, ачык бетке кыргыздын нукура сөзү менен так айтканы. Ошол эле баягы биздин өзүнүн тили менен, өзүнүн оюндагы, өзүнүн башындагы сөздөрдү айтат депчи. Ажоо Ак үйдөгү кызмат ордуна кез-кези менен сейрек келет деп угабыз да. Мына ушул иш ордунда сейрек келгендиги көптөгөн саясатчылардын баш оорусуна айланып келет да. Эмне үчүн ушул кызмат ордуна келбейт деп? Сиз жакын адам катары бул кишинин ушул иш графиги кандай түзүлгөн? Ал киши кайсы жерлерде иштейт, кайсы убакта кайсы жерде болот? Ушул тармакка бир кыскача токтолуп өтсөңүз. Бул
көрүнүш мурдакы көрүнүштүү мындай салыштырып айтып аткан сөз болушу мүмкүн, ак үйгө келбейт деп. Бирок мен ойлоп турам, президентибиз бүгүнкү күндө кайсы жерде болбосун иштин үстүндө, жада калса самолеттин ичинде да иштин үстүндө. Мен аны өз көзүм менен көрүп жүргөм, билип жүрөм. Өзүм ошо кабинеттерге барып иштеп жүрөм. Бүгүнкү күндө президентибизде ошондой эле баягы иштөө кабинеттери жада калса, мына Ош областында дагы бар, резиденциянын ичинде. Бул жерде. Анан эми ак үйгө келбейт, резиденцияда иштейт, бир күн ак үйгө келет. Иштөөгө шарт бардык жерде бар үчүн президентибиз иштеп атат. Алмазбек Атамбаев көпчүлүк убактысын азыркы учурда КСДП партиясынын ишмердүүлүгү жана мандат бөлүштүрүүгө жумшап, шайлоо менен алек болуп калды деп айтылууда да. Бул сөздүн канчалык чындыгы бар? Бул эми чындыкка дал келбеген сөз. Алмаз Шайшенович бул партиялык кызматты президент болгондо, премьер-министр болгон убакта деле токтоткон. Азыркы күндө бул партиянын жетекчилиги, өзүңөргө белгилүү өзүнүн орун басарлары, мисалы Турсунбек Чынобаевич, Асылбек Шарипович, ушулардын жетекчилиги астында жүрүп атат. Алмаз Шайшенович бүгүнкү күндө бир партиянын кызыкчылыгы же бир партиянын иши менен эмес, жалпы мамлекеттин, Кыргызстандын иши менен алек. Эми сиз жөнүндөгү суроолорго келсек деп турам. Икрамжан мырза, сиздин кызматтан кеткениңизди ушул Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чырга байланыштырып жүрүшөт. Мына ушул чырга сиздин кандай тиешеңиз бар, өз оозуңуздан уксак? Вечерний Бишкек менин билишимче, бул өздөрүнүн ичиндеги эле чарбачылык бир маселе болуш керек. Мунун аягына саясатташтырып атабы, же бир алсыз калган бир бөлүгү ушундай доомат кыйкырык чыгарганы болду. Президентибиз тапшырма берип, биздин укук коргоо органдары өздөрү текшерүүсүн жүргүзүп иликтеп чыкты. Ал жерде биздин канчалык эмне тиешибиз бар экени эч ким далилденген жок. Бир курулай сөз болду да. Демек, сиздин арыз жазышыңыздын негизги себеби шайлоого байланыштуу десек, чындыкка жакыныраак болот окшойт. Өзүм адам катары ойлочумун, мүмкүн мен пайдамдан зыяным көбүрөөктүр. Мүмкүн мени кыялбай жаткандыр. Мүмкүн мен кайра бул зыян келтирип аткандырмын. Эмнеге дегенде, чындыкка дал келбеген ар кылдуу сөздөр, аттар жада калса ошол эле журналдардан эмес, чоң мисалы саясатчылардын арасында да ушундай сөздөр чыга баштады да. Мунун бардыгы ошолорду угуп мен ойлочумун. Бул жумуштан мүмкүн тапшырсам, мен үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылам деген адамга 7-чи этажбы, 1-чи этажбы, кайсы кызмат болбосун жумуш көп. Жасайм деген, иштейм деген кишиге иш көп да. Ошон үчүн ошонун аркасынан буга чейин да мен мындай кайрылууларды, арыз менен кайрылгам. Бирок тилекке каршы алар кабыл алынбай, мына акыркысында президентибиз кабыл алып мени жумуштан бошотду. Көпчүлүк жерде ушул серый кардинал деген сөз айтылып жүрөт, бирок ага кошулган негизги ачкысы сөз бар да. Бул өлкөнүн каржылык чоң тармагындагы маселелерди чечкен серый кардинал деп жүрүшөт. Эми бул айтып кетсем чындыкка дал келбеген, бул ачык жанагы биздин саясий оппоненттердин айткан, чыгарган сөзү. Мен мына иштеп келген кызмат ордунда дагы мага бул өлкөдөгү каржы багытындагы эч бир тармак менин карамагымда, менин же кураторлугумда кирбейт да. Жада калса ушул аппараттын ичиндеги каржы булагы дагы аппарат жетекчибиз жок болуп же бул жака командировкага кеткен учурда гана болбосо, башка убакта баардык аппарат жетекчинин өзүндө. Өзүңөр бул жакшы маалым. Анан экинчиден булар эмне деш мүмкүн? Ошол эле каржы булагындагы, ошол эле системадагы көнүп жүргөн кишилер, может быть, көп жумуштарын жасай албай, ошолордун чыгарып аткан сөздөрү ошондон келип чыкты го деп. Кызматтан кеттиңиз. Азыркы учурда президент менен мамилеңиз кандай? Президент менен менин мамилем мурдагыдай. Мен жанагы айткандай 7-чи кабатта болбосом деле, мамлекеттик кызматта болбосом деле, ушул президенттин саясатыны колдоп, багытты ишке ашырып, президентке жардам берип иштеп атабыз.
Алгачкы эмгек жолун Алмазбек Атамбаевдин жеке айдоочусу болуп баштаган Икрамжан Илмиянов 2 жогорку билимдин ээси. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен экономист адистигин аяктаса, андан соң Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттен юридикалык жогорку билим алган. Демек, өлкө башчысы анын кынтыксыз айдоочулугуна эмес, билимине жана иш билги тажрыйбасына карап, президенттин аппаратына алып барса керек. Илмияновдун бейнесин дагы кененирээк ачуу максатында кийинки маектин өңүтүн өлкөдөгү саясий кырдаалга бурдук. Буга чейин сиз менен ушул иш бөлмөңүздө дагы маек кылып отурганыбызда, артыңызда ушул мамлекеттин желеги, анан КСДП партиясынын желеги турганын көрүп калдым. Бирок бул мен үчүн өтө таң калыштуу болду. Анткени сиздин массалык маалымат каражаттарынан бир маалыматтарды угуп жүрдүк эле, бир Замандаш партиясы менен шайлоого барат экен, андан кийин мынакей жаңы түзүлгөн Кыргызстан партиясы менен да шайлоого барат экен деген маалыматтар жайылып кетти. Деги эле булардын канчалык чындыгы бар? Өз оозуңуздан угалычы. Мен үчүн мындай жакшы таратылган жакшы сөз. Эмнеге дегенде ар бир партия бул өзүнө чакырган, менен кетет деген адамдар бул жакшы адамдарды айтат. Экинчиден мен айтып кетерим, мен ушул КСДП партиясында бир канча жылдан бери мүчөмүн. Ушул СДПК партиясынын программасына ишке ашырууда кызмат кылып келатам бүгүнкү күндө. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, күздө дагы бизде чоң шайлоо өткөнү турат. Ушул өтөп турган шайлоонун таза өтүшүнө ишенесизби? Анан эгерде ишенсеңиз, кайсы фактылар менен далилдеп бере алат элеңиз? Президенттин бир максаты бар, мына айтып атасыңар, угуп атасыңар, ушу таза шайлоо өткөрөм депчи. Мен эртеңки күндө шайлоону бурмалап бийликке жеткен күндөрдү көрдүк депчи. Ошол жолго түшпөйлүк. Кыргызстанды бир мындай мыйзамдуу жолго салалык. Ошол эле шайлоолорду таза өткөрөлүк деп бүгүнкү күндө өзү какшап айтып келатат. Бул эмнени билдирет? Ошол президентибиз айткандай, бүгүнкү күндө шайлоолордун биз уже бир канчасын өткөрүп атабыз. Мына акыркы 4 жылдын ичинде жергиликтүү шайлоолорду, жергиликтүү бийликтердин шайлоолорун өткөрүп атабыз. Айыл өкмөттөрдү шайлап атабыз, акимдерди шайлап атабыз, айылдык кеңештин депутаттарын шайладык, бир канча партиялардын курамы менен. Мен ойлоп турам, ошолордун баары таза, ачык, айкын өтүп, бүгүнкү күндө бир айылда 4-5 партиянын өкүлү, бир айыл өкмөттө 21 депутаттын ичинде 5-6 партиянын өкүлдөрү отурат. Бул мен айттым, мындай ачык айкындык Кудай буйрса биздин келе жаткан чоң жогорку кеңештин шайлоосунда да ушундай болот деп ойлойм. Деги эле кандай деп ойлойсуз? Биздин өлкөгө кандай башкаруу жарашат? Мен ойлоп турам, мына бүгүнкү күндө бизде аралаш башкаруу правлениясы десем болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ушундай башкаруу менен да жакшы ийгилик жетишкендиктерге жетишип атат. Конечно, кээ бир учурларда мындай болот кемчилиги. Мен ойлоп турам, бүгүнкү күндө ошол биздин азыр 5 партиядан турган парламентибиз, мына алпы элдик шайланган президентибиз мына биригип бир алкакта иш алып барып, мамлекетти алдыга жылып баратат. Биз Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө биздин Кыргыз мамлекети мына акыркы 4-5 жылдыкта бир топ жетишкендиктерге жетиштик да. Мен ойлоп турам, бул башкаруу биз үчүн, кыргыздар үчүн особенно жакшы эле болот го депчи, бири-бирине мындай контролдоп туруп. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин өлкөнүн баш мыйзамынын айланасында дагы бир катар карама-каршы пикирлер айтылып жүрөт. Саясий элитанын бир катары ушул 93-жылкы конституцияга кайтып келсек деген ой пикирлерин айтышууда, бир катарлары болсо азыркы эле конституция менен жашасак болот деп атат. Бирок акыркы учурларда ушул азыркы биз жашап аткан конституцияны толуктоо боюнча бир демилгелер, коомдук пикирлер көп айтыла баштады. Сиздин пикириңиз кандай? Кээ бир өзгөртүүлөр сунуш болуп атат. Бүгүнкү күндө аларды айтып кетсем, мисалы, ошол акимдерди, шаарларды шайлоо жолу менен эмес, бир бекитүү, дайындоо жолу менен депчи. Менимче бул туура болот. Эмнеге дегенде, жоопкерчилик бул өкмөттүн бир бутагы болгондон кийин, бийликтин
аларга жоопкерчилик пайда болот. Экинчи өзгөртүү бул жерде ушул эле биздин премьер-министрге укук берилип атат. Ошол министрлерди кызматтан бошотууга сунуш берипчи. Бул деле мына көрүп атасыңар, кээ бирде биздин ошол эле өкмөт мүчөлөрү, ошол эле өкмөттүн курамындагы чиновниктер дейбизби, мамлекеттин кызыкчылыгы менен аябай бир чоң бир мындай момент келгенде саясий партиянын кызыкчылыгын көздөп четке качып туруп калган моменттер болуп атат да. Бирок ошол моментте бул жападан жалгыз премьер-министрдин колунда эч бир укугу калбай калып атат. Мен ойлоп турам, бул деле туура, ошондой эле судебный системада болуп атат, башка немеде болуп атат. Бул өзгөртүүлөр биздин мамлекеттин өнүгүшүнө мындай кайра күч кубат болот депчи. Өзгөчө бийликте жүргөн адамдын чөйрөсү ошо бийликтеги адамды вакуумга салып коет эмеспи? А вакуумдагы адам ушул айлана чөйрөсүн эмне болуп атканын көрө албай, көпчүлүк убакта көзү сокур болуп калган учурлар көп эле да. Сиз ошондой учурга кабылганда сиздин каталарыңызды оңдоп, кыйшайган жериңизди түзөтө турган, кеңеш бере турган адамыңыз барбы? 7-чи кабатта иштеп, чоң кызматта иштесем дагы менин чөйрөм, менин катташым, менин туугандарым баягы эле карапайым айылдан келген, айылдагы эле досторум, туугандарым, чөйрөм ошондой. Чөйрөм, аларга кызматта кереги жок. Алар мага бетим айтат, кайсы жерде катачылык кызакты айтат, деңгээли жетишинче бардыгычы. Мен ойлоп турам, жалпы эле мен ушул катташкан досторум, туугандарым, ошол эле менден улуу агаларым менен мен жумуштан сырткары убакытта алар менен көп убакыт өткөрөм. Ошолордон угуп турам. Көп сынды, кээ бирде туура эмес болгон бири болсо, мүмкүн кээ бир нерсени кайра мен аларга түшүндүрөм. Мен сиз айткан эле бир сөздөн цитата келтирейин. Мага пара сунуштап келгенине өкүнүп, көчөдө калгандар көп. Өзүңүз мына ушул сөздү айтыпсыз. Эми деги эле сиз өзүңүз паракорчулуктан алыссызбы? Кызмат кимдин гана башына айланбайт? Мен паракорчулуктан алысмын. Муну ар бир адамга тике карап айта алам. Экинчиден, биздин президентибиздин бирден бир койгон талабы бул ушул паракорчулуктан алыс, ошондой жаман жолдон алыс болуп, кекиртең алкымыңды тый деген бул биринчи талабы. Бул биз үчүн тарбия. Экинчиден эме үргөнгөн, көнгөн адатына салып пара сунуштагандар бүгүнкү күнгө чейин кызматы жок көчөдө жүргөндөр бар. Бул бийлик пара менен жобосо кызмат сатып мына кылганга азырынча менимче өйдөңкү деңгээлдеги эшелондор булунда токтоду депчи. Азыркы мен бере турган суроо жалпы ушул коомчулукту кызыктырган суроо болуш керек деп ойлойм. Икрамжан Илмияновдун кийинки кадамдары кандай болот? Мен жана айтып кеткендей, бүгүнкү күндө мен ошол президентибиздин саясатыны, ошол жердеги эле партиянын программасыны ишке ашыруудагы бир алдыңкы кызматкер катары кызмат өтөдүм. Мен ойлоп турам, бүгүнкү күндө мына жакында күзгү шайлоолор болот. Ошол шайлоого даярдыктарды көрүп атабыз партиянын иштери боюнча. Анан калганын Кудай буйрса көрө жатабыз. Икрамжан Илмиянов 1975 жылы Баткен обласынын Лейлек районуна караштуу Катраң айылында жарык дүйнөгө келген. Киндик каны төгүлгөн, балалык күндөр өткөн айылы өлкөнүн борборунан 1000 чакырымдай алыс. Жолдун ыраактыгына карабастан жеңил унаа менен сапарга чыгып, жаңы курулуп жаткан Баткен мамлекеттик жолунда маегибизди уланттык. Менин билишимче, сиздин ушул автоунаа хоббиңиз болуп эсептелет экен. Буга автоунаага болгон кызыгууңуз качан башталган? Мен негизи ар бир адамдын өзүнүн мындай кызыккан хоббиси бар да. Ошол эле хоббилердин бири бул ушул автоунаага, транспортко негизи ушундай кызыгуу хоббилер бар да. Мен негизи мектепке окуп жүргөндө эле машинени айдап жүргөнгө чейин мотоцикл менен мектепке барчумун. Андан кийин атамдын машинесин минип алып мектепке барчумун. Негизи мен жаш кезимден бул автоунаага аябай кызыгуу хоббим бар да, кызыгамын негизи. Жол көйгөйүн жолдо жүргөн билет дейт. Кыргызстандагы жол маселеси сиздин көз карашыңызда кандай?
азыр кетип аткан ушул жол бул Союздун убагында да болгон эмес да. Мурда ушу жолдун азабынан ушу айылда райондун борбору менен каттоо жок. Даж жата калса ошол кездеги Союздун убагындагы автобазалардын автобустары келчү эмес да. Ушу жол жаман депчи. Бирок мына Кудайга шүгүр президентибиз колдоп, моундай жолдорду оңдоп, моундай жолдорду салып атат. Жанагы экономикалык жактан алганда өнүгүүдүн бир багыты деп атпайбы. Ушул жолдорду областтагы жаман жолдордун көп жери мына акыркы 5 жылдыкта Баткен областында президенттин колдоосу менен ушул жерде элдердин талабына ылайык, суроолоруна ылайык ушундай жолдор курулуп атат. Жогорудагы суроону улай эле ушул жол маселесинин чечилиши менен ушул өлкөдөгү экономикалык өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылат деп айтылып калат. Сиз буга кандай карайсыз? Бул толук мүмкүн. Бул Кыргызстандагы жол көйгөйүнү биздин президентибиз өзү мурда ошол президент боло электе Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып, шайлоолорду элдер менен жолугушканда көрүп жүрүп, өз көзү менен көргөн да. Ошол эле акыркы жолу мына Ош Баткен Ишвана жолу. Мына жакында ошол эле Баткен областында мурдагы губернаторлор айтты да, биз жол деп кыйкырганыбыз менен ушу жолду болот деп ишенчү эмеспиз депчи. Бирок бүгүнкү күндө ошол жол курулуп атат. Значит, мына ошолор мурдагы жетекчилер өздөрү ушу жол болот деп ишенчү эмес да. Бүгүнкү күндө мына ошол жолдор курулуп, мына өзүбүз мына баратабыз, көрдүк, курулуп атат. Ошондой эле Кыргызстандын баардык жеринде бул жол негизи жанагы мамлекеттин ичиндеги жолдор бул адамдын денесиндеги кан тамырдай да. Ар бир точкага бул жол курулса өнүгүү болот, инфраструктура, ушул жердеги жолдун дегиндеги өнүгүүлөр, социалдык объекттер курулуп атат. Бул негизи не только айдоочуга, ар бир жараганга бул экономический жактан, экономикалык жактан алганда мындай пайда алып келет десек болот да. Анан ошондой эле Кыргызстанда мына стратегиялык эки түндүк менен түштүктү бириктирген бир жол болсо, бүгүнкү күндө президентибиз экинчи жолдун проектин ишке ашырып, бүгүнкү күндө уже ал жолдор курулуп, кээ бир тиешелүү деңгээлдеги аралыктар уже жасалып атат. Кудай буйрса, мына экинчи кара жол курулуп бүтүп калса, ошол эле түндүк менен түштүктү бириктирген дагы бир чоң стратегиялык жол курулат да. Икрамжан мырза, сизди Кыргызстандагы эң өкүндүргөнү, анан кийин сүйүндүргөнү эмне? Кыргызстанда бизди мени эң өкүндүргөнү биринчи айтайын. Ушунча бай, келечеги бар, ушундай чакан 5-6 миллионго жакын калкы бар мамлекет бул бүгүнкү күндө ошого жараша жашабайбыз да. Ошого кандай десем, ушунчалык шарты, мүмкүнчүлүгү, кооздугу бар. Мен ойлоп турам, мындан жогору деңгээлде жашаганга бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ошого жете албаганыбыз мени өкүндүрөт да бүгүнкү күндөчү. Кандай десем, ушул эле жол тармагы болобу, башка тармак болобу, биз мындан дагы жакшы жолдорго жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар да, ошону жасагангачы. Мен ойлоп турам, Кудай буйрса бул деле бир күн жетебиз го депчи. Эң сүйүндүргөнү мамлекетибиз чынын айтканда өзүнчө суверенитет болгондон бери мына азыркы күндө 22 жылдын аралыгында ушундай стратегиялык Кыргызстандын ар бир булуң бурчуга барган жолдор оңдолуп, жаңы жолдор салынып, жада калса кошумча экинчи кара жолдор салынып атканы бул мамлекеттин өзү бутуна туруп баратканы да. 12 саат жол жүрүп, Катыраң айылына жетип, Икрамжан мырзанын балалык күндөрү өткөн үйдүн босогосун аттадык. Мен күткөндөй болбоду. Заңгырата салынган хан сарайды көрөм десем, Дээ Союз малында Илмиян Аксакал түптөгөн чакан үйгө баш бактык. Илмиян Аксакал чоң атасы, бирок Икрамжан мырзанын баккан атасы экен. Демек, биздин каармандын балалыгы ушул үйдө, ушул көчөлөрдө өткөн. Икрамжан мырза, мынакей бүгүн биз ушул Лейлек районундагы Катыраң айылына келип, негизгиси сиздин ушул төрөлүп өскөн айылыңызга келип отурабыз. Негизги сизге тарбияны ушул чоң атаңыз менен чоң апаңыз берген экен. Алгачкы суроо ушул, сиздин чоң апаңыз, чоң атаңыз жөнүндө болсо. Сиздин жүрөгүңүздө кандай сакталып калды? Ошол кемпир чалдын кароосу менен чоңоюп, ошолор менен чогуу жашап мен. Даже атам армияга келгенде
солдат келди деп. Ада калса энемди жеңе деп атамды солдат дечим да. Аз эле убакыт болду. Мисалы айтканда мектепти бүткөнгө чейин мен атамды ата деп мындай кайрылчу эмесмин. Эмне дегенде менин чоң атам ал убакта тирүү болчу. Чоң атамды ата дечимин. Чоң энемди эне дечимин. Өзүмдүн энемди жеңе атамды кийин аба дегенге өттүм. Азыр ата дейм, бирок ата деп чакырбайм көбүнчө. Атам деп айтам. Акыл эс киргенден, тил чыккандан баштап менин ушу чоң чал кемпирдин колунан чоңой өсүп калдым да, эң чоң небереси болуп. Ошол раматылы менин атам энем айтчу эле, мен мойнума көтөрүп чоңойтконмун сени депчи. Менин мойнума сийип чоңойгонсуң дегендай тамашалап калчу да, аягында алам карабай калдым шеге кетип. Мойнума мингизип чоңойттум эле депчи. Бул жактан ошондой чал кемпирдин тарбиясы менен ошолордун колунда ушул үйдө, ушул королордо жалаң чал менен чөп чапсам да, жумуш жасам да, чоң атам менен чогуу болчубуз да. Атам армиядан келип окууга өтүп кетти, Ошто окуду, андан кийин иштеп жүрдү. Негизи менин чал менен кемпирдин тарбиясын алдым деген себеби мен ошолордун колунда чоңоюп өскөнмүн да. Негизинен эле ушул айылдагы күндөрүңүздү эстегенде, ушул жерде балалык күндөрүңүздү эстегенде эмнелерди сагынасыз? Кээ бирде ушундай көзүңдөн өтөт, ушул жерде келип, мындай эс алып, мындай балдар, элдер, тууган, досторуң менен ойноп жүргөнчү. Ушуну сагынасың да. Айтат эмеспи, көзү барда сыйлап кал депчи. Бирок бир эле арманындай да. Ушу бүгүн болсочу ошо кемпир чал дегендай бир неме бар. Ошолордун сыйлап, бүгүн отургун келет да. Бир жокчулук, бир жашоо, турмуш. Бирок мен ойлоп турам, атанын, эненин берген тарбиясы, бирок атага жакшы болсо, ар дайым соогу, пайдасы тийип турат депчи. Мен Кудайга шүгүр, мен эң сыймыктарам чал кемпирдин тарбиясын алып, ушул адамгерчиликти, улууга, кичүүгө сый, урмат кылгандыкты мен ушундай даже каада салт, турмуш, тиричилик, турмуштун шартына мен жакшы өздөштүрүп. Сиздин бүгүнкү жеткен ийгиликтериңизди ушул карапайым калк сиздин ушул атаңыз менен апаңыздын тарбиясына байланыштырышат экен да. Ошол кишилердин мыкты тарбиясы Икрамжанды 7 этажга жеткирди деп айтат. Сиз бул ойго кошуласызбы? Мен муну сездим. Мен ошол менин чоң атам, чоң энемдин берген тарбиясы, өзүмдүн атам деле мугалим, мугалимдин берген тарбиясы мени эмнеге тарбиялады? Мени жумуш кылгандан, качпашты жумуш кылганды тарбиялаган да. Эмне үчүн сиз деле башкаларга окшоп ушу заманбап келишкен үйлөрдү түрттүрүп, сүздүрүп салып койсоң мүмкүнчүлүгүңүз бар эле да. Эмнеге мындай мүмкүнчүлүктү колдонбодуңуз? Кандай гана үй болбосун, үй болуш керек. Анын өзүнүн талаптарына жооп берсе болду. Экинчиден, бул эми атадан калган мурас. Ушул үйдү мисалы чоң атамдын көзү барында эмнеге бул мындай узун болуп салынып атат, ар жагында дамтып. Мурда билесиңер, Советтер Союзунун убагында экинчи үй салыптыр дегенде анын баарын текшерип жок кылчу да. Атам ушунчалык партийный, согуштан келген чынчыл адам болуп, мүмкүнчүлүгү болсо дагы атасына 20-жылдары салынган үй, жанына бир бөлмө кошуп, баласына бир бөлмө кошуп ушундай да. Экинчи жерге үй салыш бул өзүнчө мындай жоопкерчилик болчу да. Бул жерде менин атамдын түшкөн сүрөттөрү бар, ушул эле образда. Энемдин түшкөн сүрөттөрү бар. Бул жер көп улуу инсандарга таандык үй да. Бизде ушундай саат бар. Атасы өлгөндөн кийин сүрүп салып жок кылып калып эмес, бул атамды энемди эстетип турат да бизге. Катыраң айылы Баткен областынын башка айылдарындай эле борбордон алыс аймактардын катарын толуктайт. Ага карабастан айылдан баш көтөргөн эр азаматтары тарабынан жергиликтүү бир топ көйгөйлөр чечилип, элдин социалдык абалын жакшыртууга аракеттер жасалып жатканын айтпай коюу мүмкүн эмес. Жакан айылда бир эмес 2 балдар бакчасы келечек муун менен иш алып барса, айылдык мектептин жаңы корпусу мамлекет тарабынан түптөлүп, заманбап шарттар түзүлгөн. Жаштарды спортко тартуу колго алынып, мектеп жанына Чакан футбол аянтчасы да курулуп, курулуш бүтөөр алдында турат.
айыл ортосын жарып өткөн дарыяга көпүрө салынып, жергиликтүүлөрдүн каттамы да жакшырган. Акыркы убакта мурдагыдай чоң стадион менен ойдонбой, баягы Кыргызстандын бар жогунда ушу мини футбол булайбай талапка ылайык керектүү болбоду. Анан ушуну балдар менден бир канча жолу суранды да. Сиз бирди ушуну бизге мүмкүнчүлүк дагы бир куруп бербесеңиздер депчи. Жаштарды колдоп деп. Анан ойлонуп акылдашып, тиги ушул катыраңдан чыккан балдар өзүбүз чогулуп, ушул балдарга келечекке бүгүнкү күндө спорт залы волейболный бар бул жерде. Өткөндө эле балдарга мында күрөш залын, тренажерный залдарды ачып бердик. Бир ушундай мини кичик футбол стадион сурап атты да. Эми ушундай бурда чечилип мына жардамчыларды таап куруп атабыз азыр. Алтын бешик бала бакчасы мына бир ай мурун ачтырылып, мына Кудай буйрса, бул өзү негизи бул 20 жыл мурун өзүнүн ишини токтотуп бузулуп калган бала бакча болчу. Мына 20 жылда кайра жаңы бала бакча болуп жаралып, оңдолуп, түзөлүп курулуп атат. Бул негизинен жакшы жашаган, бул айылда бул экинчи бала бакча болуп атат. Мына бала бакчаны өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүнкү күндө баардык шарты менен, ишке кирип, бүгүнкү күндө 90 бала бул жерде окуп атат, каралып атат. Андан сырткары 3 класс жанагы сааттык окуу, тарбия, подготовительный даярдоо курсу болуп даярдап окуп атат. Буюрса бүгүнкү күндө жакшы. Рахмат, сиздердин жардамыңыздар менен болду деп ойлойбуз. Ушу элдер баардыгы ыраазы, ата-энелер. Ушу жалпы Катыраң элинин атынан жана ата-энелердин атынан, ушу жерде иштеген эмгек жамааттын атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Балдар ушу жерге көнүп, ушу заманбап бала бакча болду деп ойлойм. Балдар баары тең көнүгүп кетишти, баардыгы тең ыраазы, уже кадимкидей иш жүрүп жатат. Ирамжан барып иштегенден бери Кудайга шүгүр, элибизге, жерибизге көп жардамдар берди. Мына Кудай көрүп турат. Мына мектептин нар жагы ушу мен салынганда эле начар салынган экен. Жер титирөөдө бүт сели оңнап калды. Буга 5 миллион менен тургузуп берди. Эгерде Икирамжан болбогондо ол биз ушу Катыраңдын эли бардыгыбыз чогулсак дагы акчабыз дагы күчүбүз дагы жетпей калат эле. Буну менен сыймыктанабыз. Ошондой эле мына Коргондон Катыраңга чейин биздин жолубуз жол сыягы жок эле. Аңгыл дөңгүл болуп, бизге окшогондор машина менен келсек, иши кылып бир кандай болуп келет элек да машиналар. Азыр карагыла жымырага мына асфальт жолдорду салды. Кудайга шүгүр, бул да биздин сыймыгыбыз. Биз мына Козу Баглан дарыясынын жээгинде турам мен ошол жерде. Көпүрүк бар эте, көпүрүк ушундай канча адамдар ошол жерден эшектен жыгылып, трактордон жыгылып ошол жерден өтө албай адамдар өлүп калып жүрдү. Кудайга шүгүр, мана заңыраган заман бап ушу элдин, жердин көркүнү ачкан жакшы көпүрүктөрдү салды. Эми бирөөгө бирөө периште болбосо, бул айылдын абалы өтө начар эле. Кудайга шүгүр, эми биз көп кыйынчылыктардан, көп жетишпеген нерселерден чыктым деп ойлойм. Бул албетте сенин эмгегиң. Рахмат айнанайым, рахмат. Өмүрүң узун болсун. Рахмат эжеге. Ден соолукта бол. Сендей окуучуларды окутканыма мен бактылуумун. Сиздин окуучуларыңыз мектебиңизди дагы сиздикине кылып кармап атыпчы. Журналист катары мени гана эмес, жалпы коомчулукту Икрамжан Илмияновдун жарык дүйнөгө алып келген ата-энеси, бир туугандары кайда иштейт, эмне менен алектенет деген суроо кызыктырбай койбосо керек. Анткени эли башкарган көпчүлүк чиновниктерибиз тууган уругун бийликке аралаштырып, карапайым калктын кыжырын кайнаткан учурлар көп эле кездешет. Катыраңды аралап жүрүп, атасы Саттар Илмияновдун үйүнө да баш багып, дасторкон үстүндө маек туланттык. Алгач менин суроом ушул сиздин бир туугандарыңыз ата-энеңиз жөнүндө болсо, азыркы убакта ушул ата-энеңиз, бир туугандарыңыз эмне менен алектенет, кандай иш кылат, эмне кылып жашап жатышат, жалпы бир кыскача маалымат берип кетсеңиз. Менин ата-энем бул экөө тең классташтар. Бүгүнкү күндө атам мугалимдик кесип менен эмгектенет. Энем болсо үйдө неберелери менен, бала чагасы менен. Биз өзү 7 бир тууган болчубуз. Тилекке каршы бирибиз каза болуп калган, азыр 6-быз.
4 uul 2 kız. Үй бүлөдө эң чоңу менмин. Эң чоңу менмин. Атам болсо, атам 4 bir тууган өздөрү. Бирок эркектен атам жалгыз. 1 уул 3 кызылар. Анан ата-энем жаш үйлөнүп, ошол кемпир чалдын колундагы жалгыз эркек болуп, ошол чогуу жашап, ошон үчүн мен жанагы кемпир чалдын колунда өсүп калгам. Бир туугандарым боюнча айтып кетсем, бир туугандарым баары турмуш куруп, өздөрү өзүндө турмуш жолунда. Бир гана иним бар, мамлекеттик кызматта иштейт. Бул ошо райондо салык инспекциясында иштейт. Калгандары, карындаштарым баары жеке турмуш менен алектенет. Эмне үчүн өзүңүз колуңузда ушундай бийлик туруп, өзүңүздүн жакындарыңызды, бир туугандарыңызды ушул бийликке тартпадыңыз? Кандай десек, биздин мына президентибиз өзү көп жерде айтып, мына өзүнүн принцип, жеке принцип ушулда. Жанагы тууганды убийде ыйман жок, ыйманды убийде тууган жок депчи. Конечно, менин туугандарым деле, инилерим деле тарынды. Сен түгүнү жумушка коюп турсаң, жардам берип турсаң, буга мындай кылып турсаң, бизди коюп койсоң деле болот депчи. Бүгүнкү күндө биз ушундай принципте иштеп атканда, бул ошол үй бүлөлүк башкаруудан дейбизби, элдин көнүп калган бир системасынан дейбизби, арылабыз, ошонун бул таза коом түзөбүз деп кетип атканда, менимче бул туура эле көрүнүш. Андан кийин бүгүнкү күндө менин инилерим, туугандарым деле кызматка барам деп жулунуп мени кыйнагандан алыс да. Икрамжан мырза, ар бир адам өзүнүн бактылуулугун ар нерседен сезет экен да. Бирөө кесибинен бактылуу болот экен, бирөө үй бүлөдөн бактылуу болот экен, бирөө өзүнүн фантазиясынан деле бактылуулукту сезе алат экен да. Сиз өзүңүздү бактылуу адаммын деп эсептейсизби? Мен өзүмдү эң бактылуу, эң бай адам деп эсептейм да. Мен эң бир бактым, үй бүлөм, бир туугандарым, байлыгым, балдарым, 5 баланын атасымын, Кудайга шүгүр. Мага ушунчалык бактылуулукту, байлыкты жараткан берип атат. Мен мага шүгүр кылам да. Кудайга шүгүр. Ушул эми максат, ушу балдарыма татыктуу бир билим берип, өстүрүп, чоңойтуп, келечекти ойлоп турам. Булар дагы бир кыскасын айтканда бактылуу үй бүлөлөрдүн бири, бул үй бүлөлүк бакыт менде бар да. Икрамжандын жаш балалык кези эле өзү бир балдарынын мүнөзүгө караганда бир башкача мүнөзгө ээ эди да. Анан мунун бир жакшы мемеси бардык эле адамды угат. Анан кийин бир нерсени аткарууга өтө кызыгат эди да. Анан кыла турган ишини дагы ушу мыкты актарып, адамдын мемесин чыгарат эди да. Кол кылган иштени. Анан бул жогорку мындай бир ийгиликке жетиш үчүн билбесек энди бул Кудайдын мемеси жепешенесиге жазганбы, же ата бабаларынан калган бир мурасбы десем, энди ал убактагы ата бабалардын жашаган турмушу башка болгон да. Энди же аккан арыктан суу агат дегендей, атам дагы чоң бийликтерде болбосо дагы ушул айылдагы мындай бир актив пашенемий активдер болуп жүрдү. Ката атабыз болду, Алемкул Миңбашы деп туруп, бул дагы бул революциянын убагында ушул мемеде жүргөн ката атабыз. Онун ката атабыз, бабабыз болсо Кошбай Кыйш агасы деген да бүтүн чөлкөмдү меме кылып, эми 7 атанын биринен бир жугуш болгонбу, Кудайдын бир мемеси. Анан өзүнүн бир тырышчаактыгы, бир умтулуусу мында көп эди да. Бул жаш кезинен эле айттым го, ушу менин эң чоң уулум болгондуктан мунун сапаттарын өзүм же мен тарбиямбы, Кудайдын бир мемеси да. Ушундай жакшы касиеттери бар да мында. Анан бунун эң бир мемеси жолдошторунун алдында, анан кийин тууган уруктун алдында дагы бардыгыбыз энди биринчи бала болгондон кийин өтө жогорку сый, урмат менен жүрдү да. Анан тарбия, ката атасы, ката энесинин колунда тарбияланып, анан алар энди кылымды карыткан адамдар да. Же ошолордун мемеси. Анан бир эркелеп, бир меме кылып, жаш убагында эле мындай бир чоң адамдын акылындай бир
акылга ээ да бул. Енді Құдаға шүкір балдарымның бардығы эле ушундай мүнөздөн эми ушундай бир бирок мунуку өтө бир чоң адамдын эмесине мамиле кылат да, жаш болсо дагы чоң адам мамилесидей мамиле кылат. Икрамжан Илмиянов тууралуу баткендиктердин ой пикири мен үчүн өтө маанилүү эле. Бири-биринен алыс жайгашкан аймактарынан кантип пикир чогултам дегенче болбой, Лейлек районунда республикалык актаңдай акындардын айтыш өтүп, жалпы журт өз эле чогулуп берди. Икрамжан Саттарович жөнүндө мен айтсам, чынында эле бир кыргыздын бир патриоту. Ал кишинин жөнөкөйлүгү. Кээ бир адамдар бар, ушул кызмат эле берип койсоң, Кудайды да тааныбай калат, элди да тааныбай калат, ошол эле өмүр бою ошол креслодо отурам деп ошондой эмеде иштеп калат. Бул киши администрация президентанын ушул биринчи орун басары, аппараттын биринчи орун басары катары иштегенде деле ушул эл менен, журт менен, жөнөкөй адамдар менен жөнөкөй эле жүрдү да. Бул жөнөкөйлүк мен ойлойм бул кишини өзүнү баягы орустар сөзү менен айтканда украшайт. Ошол үчүн мен ойлойм бул кишинин келечеги кең ала. Бул кишинин мүмкүнчүлүгү чоң. Биз баягы саясатчылар şu бирөөдүн бирдемесин таап, чукуп, издеп эле бирөөдү жамандашка аракет кылбай, наоборот, ошонун жакшы жагын айтып, ошону тарбиялап, өстүрүп, келечекте бир кадр катары чыгара баштасак, мен ойлойм, ошондо гана биздин мамлекетибиз өсөт. Мына азыр акыркы убакта биздин Икрамжан Илмиянов дагы ушул кыргыз элинин кадрларынын бири болуп аралашып, көп кызматтарды кылып атат. Бул жигиттин дагы канында ушу элиме кызмат кылсам деген бир нерсе бар экен. Ошол эл үчүн күйүп, Лейлек эл үчүн көп кызматтарды кылып атат. Лейлектин жолдорун оңдоп атат, мектептерин оңдоп атат, салдырып атат, детсадтарды ачып атат, көпүрөлөрдү курдуруп атат. Анан Лейлек элине мындан ары дагы кызмат кылсам деген эмгеги бар. Райондун уруларынын, улуттарынын арасында бирдей турган, бардыгына бир көз менен караган жигит кадр болуп эл үчүн кызмат кылып атат. Мисалы үчүн Америкада, Англияда бир белгилүү адамдар, азыркы миллиардерлер керек болгондо өзүнүн ушул акчасыны суу сатып тапкан да, пол жууп тапкан. А эмне үчүн бул киши бир мезгилде шопур болгон экен, азыр өспөшү керек. Ошон үчүн бизди коом буга көнөлөк да. Коом может бир күндөр келер ушундай көнүмүш пайда болот адамдарда дагы. Себеп деген бул шопур деген бул урлук эмес, бир жаман иш эмес да, бул дагы бир кесип, ардактуу кесип тем более. Ошондуктан бул мен ойлойм, Икрамжан бул шопур десе эле сүйүнсө керек. Сүйүнүш керек. Эмнеге дегенде бул шопур деген жаман бир нерсе эмес. Наоборот, ууру десе баягындай рейдер десе капа болсо жарашат. Икрамжан мырза мындан 15 жыл мурун өмүрлүк жубайы Анаркүлүккө баш кошуп, учурда 5 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Жумушуна байланыштуу Борбордо жашап, уул кыздары да Борбордогу окуу жайлардан билим алышууда. Эң кызыгы, шаардагы үйү да мен күткөндөй болбоду. Заңгыраган хан сарай ордуна катардагы ылайыктуу шарты бар үйдү бир учурда жубайы өкө өз колдору менен салган экен. Икрамжан мырза, мынакей бүгүн сиздин куттуу үйүңүзгө келип, ушул үй бүлөңүздүн маңдайында маек куруп отурабыз. Алгачкы суроом ушу сиздин үй бүлөңүз жөнүндө эле болсун. Уул кыздарыңыз жөнүндө, өмүрлүк жубайыңыз жөнүндө кыскача токтолуп өтсөңүз. Өмүрлүк жубайым өзүбүздүн эле айылдан 5 баласы бар. Бүгүнкү күндө 3 кыз, 2 уул бардым. 4өөсү мектепте окушат, бирөөсү 2,5 жашта. Бул биздин менен Бишкекке келип түптөгөн үйүм ошол. Келинчегим болсо азыркы күндө үйдө кичинекейлерин чоңойтуп. Жогорку суроону улай эле ушул өмүрлүк жубайыңыз Анаргүл жеңе жөнүндө сурагым келип атат. Экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар эле? Жеңебиз кайсы жердин кызы? Келинчегим ошол өзүбүздүн эле айылдан чогуу эле бир айылда чоңойгонбуз. Ошо бир мектепте окуганбыз. Ошол жерден эле таанышып, кийин ошол жак баш кошуп, ошол үйлөнүп 97-жылы
Эң негизгиси ушул жокко чөкпөй, барга көппөй дегендей. Ушул өз ордунда, өз салмагы менен ушул үйдөгү катташ урук, тууган уруктун баардыгын мындай бир туугандай кылып, үйдүн ээси эме келинчекти ошондой жакшы мамиледе бардык. Сиздин үйүңүздүн босогосун аттаганда эле бир өзгөчөлүктү байкадым. Кыргыздын улуттук каада салтына болгон өзгөчө бир мамилеңиз бар экени байкалды да. Эми бул кыргыздын каада салты улуттун улут экендигинин бир белгилери да. Негизи мен өзүм буларга жакшы кызыгам. Кыргыз боз үй, кыргыздын үйү, ата бабалар ушулар эле жашап чоңойгон да. Негизи ошолор канча бекем болгон, ден соолугу да бекем болгон. Кыргыз болгондон кийин кыргыздын салтын сактап жүргөн жакшы. Мамлекеттин келечеги кичинекей бир үй бүлөнүн бакубат жашоосунан башталат деген аалымдардын бир жакшы накыл кеби бар экен да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Ар бир үй бүлөдө тынчтык, бакубатчылык, тазалык, ынтымак болсо, мен ойлоп турам, ошол айылда, ошол областта, ошол мамлекетте ошондой жетишкендиктер болот депчи. Мен ошондой ар бир үй бүлөгө каалап кетер элем ушундай ынтымакты, тынчтыкты, бейкуттукту. Буюрса ар бир үй бүлөдө ошондой жашоо болсо, мамлекетибизде ошондой жашоо болот. Жумушуңузга жараша Борбордо жашап калып атасыз. Ага жараша сиздин балдарыңыз дагы ушул шаарда чоңоюп калып атат да. Айылдын жашоосу менен тааныштыгы барбы? Ооба, менин балдарым жаш кезинен, даже кичинекейинен баштап чоңуна чейин окуу эс алууга чыкканда, убакыт болгондо булар айылга шашышат. Тайенесинин колуна, чоң атасынын, атасынын колдоруна барып, бир-эки айлап жүрүп келишет. Өздөрү жүрүп келишет. Балдарым негизи айылда малды, атты, мындай ошол айыл чарбаны мындай жакын. Ошолор менен чогуу кызыгып, ошол жака барып келишеттер. Мен эң эле бир жакшы сыйлаган сапатым бул өзүнүн айтканын бир жумушун баштаса, аягына чыгат. Ошол сапаты мага аябай жагат. Анан жөн эле сүйлөп коюп, ошол жумуш ошол бойдон калып калбайт да. Биз да ошого көнгөнбүз. Бул айткандан кийин бизге ошол законда биринчи ошол жолдошумдун айтканын жасап туруп, анан биздин айткандарыбыз болот. Икрамжан Илмияновду автоунаа кандай кызыктырса, улакка тапталган жылкы баласы да анын жан дүйнөсүнө ошондой жакын. Эс тарткандан айылда ат таптап, улак тартып чоңойгонун сыймыктануу менен эстейт. Азырда убакыт боло калса, ат минип улакка түшкөндү адатка айландырып алган. Жалпы эле ушул жылкы баласына кызыгууңуз кайдан пайда болду? Ошол ата бабаларыңыздан калган ушундай бир салт деп коелубу, баладан балага өткөн бир кесип деп коелубу, ошону кантип улуп атасыз, ошого токтолуп өтсөңүз. Мен кемпир чалдын колунда чоңойгом. Ошо чал 90 жашка чыкка чейин аттын үстүндө жүрөттү да. Мурдатан чалдын чоң атамдагы, чоң атамдын чоң атасы дагы ошо жылкы ат таптап, ат чаап жүргөн адамдар болгон да. Ошолордон калган канда барбы? Мен деле жаш кезимден жылкыга жакынмын, аргамакка жакынмын негизичи. Анан өзүм ат оюндарына кызыгам, улак тартып ойноймун. Ошону менен бирге жакшы мындай таза кандуу аттарды мындай көкөйтсөмбү деген, өстүрсөмбү деген өзүмдүн ойлорум бар да. Коркпойсузбу ушул сиздин ушу атка кызыгууңуздан дагы кээ бир саясатчылар ушундай бир саясат жаза берет деп? Эми анткени сиздин эми автоунаага кызыккан жайыңызды саясат кылып жүрүшпөйбү? Мен ойлоп турам, бул деле бир адамдын кызыгуусу, бул адамдын турмушундагы мүмкүн керектүү ошол жашоонун бир кызыкчылыгы да. Эми кээ бир саясатчыдан коркуп, өзүңдүн болгон кызыгууңду токтотуп коюш, турмуштун бир бөлүгүн токтотуш деген мааниде. Ошон үчүн мен ойлоп турам, кыргыз нукура кыргыз, ат жалында жүргөн кыргыз бул нукура кыргыз да. Мен ойлоп турам, эгер мени атка кызыгат экен деп аттын артынан саясат кылса, ол мен үчүн дагы бир даңазаланган мүмкүн жанагы эле өзүң айткандай
кайман аттардын дагы бирөөсү коюлат. Мен андан эч качан мындай жашынып жобосом коркуп калган жерде. Кыргыз өмүр бою ат жалында жашаганда мүмкүн болсо сиздей болуп ар бир кыргыздын чыган жигити өзүндө ушундай ат кармаганы жакшы го дейм. Кандай дейсиз? Мен ойлоп турам, кыргыз баласы кимиси болбосун бул атка баары бир каныбызда бар да, атка жакынбыз. Экинчиден ойлоп турам, эми ушул көчмөндөр оюну бул биздин тарых. Биз тарыхты унутсак келечек кайдан пайда болмок. Ошон үчүн ажообуз ошого киришип, ошонун баарына дүңгүрөтүп, ушул өзү баштап өткөрүп, спортсмендердин баарын сүрөп астына өзү басып чыкканы мен ойлоп турам, бул жалаң эле спортсмендер эмес, кыргыз эли үчүн чоң сыймык го. Ар бир мамлекеттин жетекчиси өзүнүн спортсмендерин колдоп, өзү сүрөп, өзү ушундай иш-чараларды өткөрүп турса, мен үчүн бул ден соолукка да, мамлекеттин күчтүү болушуна дагы түрткү берет го. Бекеринен айтылган эмес, адамдын бир канаты депчи. Мен ойлоп турам, кыргыздын ар бир жигити канаттуу болсо жаман. Мен бул жылкы баласын аздектегениңизден сырткары дагы бүгүн азыр жакшы бир багбанчылыкты дагы баштаганыңызды көрүп отурам да. Анан эгерде мүмкүн болсо ошол жерде жаңы өстүрүп аткан көчөттөрүңүздү эртең ушул бак болуп калсын деген багыңыздын арасында барып ошондо кыдырып көрүп койсок. Көрсөк эле мүмкүн. Икрамжан Илмияновдун дагы бир өнөрүн, тактап айтканда багбанчылыгын айтпай кетсек болбос. Шаар четинде чакан жерге баг отургузуп, аны кароо милдетин өз мойнуна алган. Алма, өрүк, алчанын бир катар жакшы сортторун отургузуп, көчөттөрдү багууда анын өзүнчө ыкмасы да бар. Негизи кол бошто келип ушуларды карап, арылап кеткен өзүнчө бир кандай десем бар. Бул да өзүнчө рахат да бир. Ушул бир бакты өстүрүп чыгырса эле, ушу бир бала өстүргөндөй эле бул деле кызмат талап кылат. Негизи бул өзүнчө бул төзүү процесс. Мынакей чоңоюп калгандар да бар экен, жаңы өзүп аткандарда. Мен дагы бир өзгөчөлүктү байкап калдым да, сизден көрсөтөйүн дегеним. Муну тамчылатып сугарууну сиз өзүнчө бир жаңы жолун ойлоп таапсыз, сарамжалдуу пайдалануунун жолун. Биринчи жылы көктө өткөнгө чейин ушундай немени ойлоп койдук. Естественный өзүнүн керектүү дозасы бар. Убактында куюп коесуң, ал өзү тамчылап түнү менен суу ичет. Кандай болот? Ошондо сиз бунун алдындагы эмесин пробкасын бурап коесуз. Эми бул обыкновенный бөтөлкө. Ошонун пробкасын бурап бир белгиленген тартипте катырган кылып коесуң. Өзү 3 саат, 4 саатта тамчылап агат. Анан мындай бардык эмеден көчөттөрдөн көрдүмү? Ороп койгон демени. Бул жанагы койдун жүнү. Койдун жүнү менен дарыларды дарылап туруп буну өрөп коебуз. Башына курт кумурска чыгып, жалбыракты жебеш үчүн. Астынан чыгат да бизде. Бул да сиз ойлоп тапкан ыкма окшойт. Эми мен негизинен башка жолунан токтотуштун жолу жок экен. Курт кумурскалардан коргоо үчүн жасалган. Курт кумурскалардан коргоп, жалбырактарынан. Эми бул жерде жаратылыш болгондон кийин бардык нерсе бар да. Ошондон анан бул да жакшы өзүнчө метод экен. Эс алуу убактыңызды кандай өткөрөсүз? Эмне менен алектенесиз ошол убакытта? Бир сейрек убакыт болуп калган учуруңузда. Мен эми эс алуулардын баарын ошо Кыргызстанда, үйдө, окат. Негизи мен эс алууну бир жакка барып эс алган адам эмесмин. Мен ушул эмгектен келип, ушундайларды жасагандан эс алам да. Ушул жерден эс аласыз? Ушул жерде келип эс алам, атты карап эс алам, бакты карап эс алам. Ушуну жасап кичине болсо делечи. Бул өзүнчө эс алуудун эң мен үчүн жакшы ыкмасы. Коомчулукта бир катар кайман аттар менен белгилүү Икрамжан Илмияновдун ишмердүүлүгүнө жана жеке жашоосуна сүңгүп кирип, анын кандай инсан экендигин ачыктоого аракет жасадым. Жөнөкөй айдоочулуктан Ак үйдүн 7-кабатына жеткен татаал жолу ар бирибизге мисал боло аларына өзүм ынандым. Демек, адамды сыртынан айтылган сөздөр менен эмес, басып өткөн жолу менен бааласак туура болчудай. Анткени ар бир кадамы ийгиликти багындырган мындай инсандар арабызда аз эле.